Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, кымбаттуу замандаштар, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Ким жаңы телефон алгысы келип жатат? Кимде мүмкүнчүлүк кандай? Рассрочкага, тактап айтканда, бөлүп төлөө жолу менен телефон алгыңыздар келип жатабы? Эгер эсиңиздерде болсо, мындан бир ай мурда Бишкек шаарына барып, Сумдун батыш тарабындагы Лидер Мобайл дүкөнүнөн телефондордун рассрочкага берилип жаткандыгын тамашоочу Азамат экөөбүз көрсөтүп берген болчубуз. Ошол Лидер Мобайлдын Оштогу филиалы активдүү иштеп жатыптыр. Дареге Ош шаары Масалиев проспекти Борбордук мечиттин маңдайында, мына ушул жерде. Бул соода борбору, Нооруз соода борбору Борбордук Аль-Бухари Алай мечитинин маңдайында жайгашкан дантист стоматологиясынын жанында тугандар. Ушул лестницадан киресиздер, мында Лидер Мобайл Ош деп жазып койгон. Ушул жерде рассрочкага телефондор берилип жатыптыр. 6 айлык бөөнөт менен сиздер телефондорду алсаңыздар болот экен. Любой телефонду табасыздар тугандар. Жүрүңүздөр, көрөлүчү, мен сиздерге ушул маалыматты берип коеюн дедим. Азыр жашообуз негизи телефон менен болуп калбадыбы? Жаңы телефондорду ушул жерден аласыздар. Кааласаңыздар, привозной сапаттуу телефондорда бар негизи. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Кандайсыз байке? Иштер жакшыбы? Салам, жакшы. Иштеп атасыздарбы? Жакшы буйруса. Ого. Бир ай мурда ачылып калды. Иштеп атат Лидер Мобайл Ош деди эле. Иштеп аткан турбайбы? Иштеп атат, Кудай буйруса. Машалла, жакшы. Оштун тургундары үчүн ушул магазинди ачтык, Кудай буйруса. Клиент көп го буякта? Рассрочкага оформление болуп атат, о, ичкериде? Ооба. Жакшы. Телефондордун түрлөрү барбы, ака? Телефондун бардык түрү бар. Samsung, Xiaomi, iPhone. Бардыгы бар. Бардыгы бар буйруса. Бул жерде жалаң рассрочкага берилип атабы, же мындай оптун баада алса да болобу? Мисалы оптомщиктер бар да. Андан сырткары наличка бир-бирден алса деле болобу? Бул жерде накталай дагы, рассрочкага дагы жана оптом да алса болот. Алса боло берет. Рассрочкага канча убакытка берип атасыздар? Бүгүнкү күнү 6 ай мөөнөтү. 6 айлык мөөнөткө берип атасыздар, э? 6 айга чейин. 6 айга чейин. Төлөмдөрү кандай болуш керек? Первоначальный взнос барбы? Же бир тыйынсыз келип эле сразу оформление кылып, жалпы төлөмдү 6 айга бөлүп коюп кете беребизби? Келишим түзүп, телефонду алып. Биринчи төлөм телефондун баасына жараша. Кандай мисалы? 25 миң сомго чейинки телефондордуку 5тен 1 бөлүгү. Мисалы, эгер телефон 20 миң сом тура турган болсо, ошонун 4 миң сомун баштапкы төлөм катары төлөйт. Дагы? Андан кийинки 16 миң сомду 6 айга бөлүп коебуз. Дагы? Эгер 25 миңден 70 миң сомго чейин боло турган болсо, бул учурда баштапкы төлөм 3тен 1 бөлүгү болуп, калганын ошо 6 айга бөлүп коебузбу же айы төмөндөйбү? Азаябы? Калган толук 6 айга бөлүп коебуз. Толук 6 айга. Кымбат телефондорчу, мисалы iPhone'дун эң акыркы версиялары же болбосо Samsung'дун эң акыркы модельдери кымбат да, мисалы 100 миң сомдон кымбат телефондор бар, туурабы? Эгер телефондун баасы 70 миң сомдон өйдө боло турган болсо, бул учурда телефондун жарымын төлөп, баштапкы төлөм катары жарым баасын төлөп, жарым баасын 6 айга бөлүп коебуз. Бөлүп коебуз. Жакшы. Негизи рассрочкага кандай система менен берилип атат? Исламский принцип менен, адал жол менен берилип атабы? Кандай, жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Иштеп атасыздарбы? Жакшы, клиенттер көп экен, Албетте, адал жол менен берилет. Анткени биздин партнер банк Эко-Исламик банк. Эко-Исламик банкта бизде мурабаха, клиент менен банктын ортосунда мурабаха келишими түзүлөт. Бул келишим тууралуу биздин кыргыз мамлекетинин аалымдары караган мурабаханы. Андан сырткары биздин лидер адал келишим болот ал, Ал обязательно адал келишим. Ошондой фатва бар. Негизи Эко-Исламик банктын мурабаха системасы менен берилип атат экен, да? Шариат талаптарын Эко-Исламик банктын да шариат бөлүмү, андан сырткары Лидер Мобайлдын да шариат бөлүмү бар. Ошол жердин аалымдары дайыма текшерип турушат. Жакшы. Бир күндө канча адам телефон рассрочкага алып атат? Мисалы, орто эсеп менен бүгүн канча адам алды, мисалы? Средний күндө 15-20 киши обслуживаниядан өтүп атат. 15-20 киши телефонну алып атат тең, Жакшы, бир аз кеч кирип калды. Ошондой болсо дагы асыр убактысында келдим.
Бул жерде эми банктын өкүлдөрү дагы отуруп жеринде иштеп атабы? Бул жерден адам эки жака барбайт. Келгенде телефондо ушул жерде, договордо ушул жерде. Баары тең бир жерден бүтөт да. Бардыгы ушул жерден бүтөт. Эмне менен келет? Мисалы, справка алып келиш керекпи, же паспорт алып келиш керекпи? Же ЗАГС алып келиш керекпи? Эмне кылыш керек өзү? Оштун тургундары үчүн атайын биз ушул эң жеңил бир гана паспорт менен келип, эч кандай справкасы жок. Бир гана паспорт менен келип, оформление кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүк болот. Жакшы экен да. Өтө сонун. Мына көрүп турасыздар, адистер тейлеп аткан учур экен. Ар бир адис бирден кардарды тейлеп атат. Булар эми 6 айлык мөөнөт менен телефон алып атса керек. Келишимдер мурабака системасы менен түзүлүп жаткан учур экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен суроомо жооп берип калса, мени жаман көрбөсө, мына агамды бир кепке тартып көрөйүн балким, Ассаламу алейкум. Байке, кандайсыз, жакшысызбы? Микрофонду берейинчи. Кандайсың ана? Телефон алайын деп келипсиз да? Жаңы телефон алайын деп атасыз. Эмне телефон алып атасыз? Redmi 8 Pro. Redmi 8 Pro. Канча болду пулу? Pulu 17.100. 17.100. Бул эми бүгүнкү күнгө коюлган баада. Билбедим эми ошо кандай экен, биз деле эми эле келдик азыр кандай болуп койгонун булар билет да онусун. Биз ошо клиентпиз да. Сиз эми клиентсиз. Мен баягы телефон саткан магазиндерди тартып жүрүп деле түшүнүп калдым. Бул телефондордун баасы негизи баягы доллардын көтөрүлүп түшүшүнө жараша баалар өзгөрүп калат экен да кээдечи. Постоянно өзгөрүп турат экен. Бүгүн мисалы сиз 17.100 алсаңыз, доллар көтөрүлүп кетсе, ал Дубайдан же башка мамлекеттен кымбатыраак келет экен да. Анан баасы бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Же түшүп кетсе, түшүп калат дегендей да. Сиз эми өзүңүз айткан телефонду алып атыпсыз. 6 айлык мөөнөткө рассрочка менен. Первоначальный взносду булар айткандай кылып төлөп, анан калганы 6 айлык мөөнөткө берип атасыз. Бир эле паспорт менен келдиңизби? Паспорт менен эле. Жакшы экен да, өзүңүз колдоносузбу же жеңеме алып бересизби? Жок, өзүмө. Өзүңүзгө. Мазза кылып жаңы телефон колдонот экенсиз, Тез кабар деген каналга жазылып көрүп туруң, Постоянно эле көрүп турабыз, жакшы тез кабар. Болду. Жуда сонун экен. Аябай жакшы. Телефонуңуз куттуу болсун. 6 айга чейин айына аз-аздан эле туура келип калса керек, Жакшы. Сизге туура келди да. Бизге туура келген үчүн алып калды. Жакшы экен. Аябай сонун. Эже кандай телефон алып атасыз? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жаман көрбөсөңүз бир суроомо жооп берип коюңузчу. Кандай телефон алып атасыз? Redmi Note 9, Бөлүп төлөөсү канча айга оформление кылып атасыз? 6 айгабы же 6 айга? Канчадан туура келет экен? 2100-2050 Арзан экен да? 2000 сом тегерегинде дең, Аябай жакшы. 2000 сомго эки адам кирип азыр кафеде обед кылып коюп атпайбы? Зато телефон алып атасыз. Сизге туура келди. Жакшы экен. Кут кылсын телефонуңуз. Бала чакаңыз менен, үй бүлөңүз менен ошол телефонду колдонгондо Алла таалам насып кылсын. Абдан жакшы. Жүрүңүзчү байке, телефондордун бааларын да бир катар көрүп коелу чамчасын, Анткени телефондордун баалары дагы кызыктуу да. Бул жакта мына витрина бар экен, аксессуарлар да бар экен, бүт. Аксессуарлар, поwerbanktар, сааттар, наушниктер, зарядный устройстволор, селфи таякчалар бүт эле бар экен, Так, телефондор катарынан тизилиптир. Бул жерде эми витринадан бир-бирден эле коюлган да. Калган складта болсо керек. Складта бар. Так. Мо катарда эмне телефондор? Бул Xiaomi. Redmi Poco экен, Так. Poco'лор азыр мода болуп баштады. Мисалы, Redmi 9T бар экен бул жерде. Poco бар экен, Poco X3 мо телефон эле, Мо Poco X3 экен, Мо Poco M3 экен бул, Pro. Тура. Мына бүгүнкү күнү эң көп өтүп жаткан бул Redmi 9T деген телефон. Мына 6000 ампер экен, эмеси караңыздар, батареясы аябай күчтүү экен, көпкө чыдайт, 48 мегапиксель камерасы иштейт экен. Канча сом турат ушу Redmi 9T? Эгер бунун 64 гигабайты боло турган болсо 14700 сом. Эгер 128 гигабайт памяти боло турган болсо 15600 сом. 15600 сом, 15600 сомдон 3000 сомун 3100 сомун бүгүнкү күнү баштапкы төлөм катары берип, калган 12480 сомун 6 айга бөлүп 2080 сомдон ар бир ай сайын төлөп турат тең, Адамдар ошого көбүрөөк чамынып атат тең, бирок эми ар ким ар кандай телефонду жактырат да. Жаңы телефондордон Poco F3 деген келдиби сиздерге? Ошону дагы мактап атышат го чоту, барбы? Бар. Мындан да бар экен,
Мына қараңыз. Байке, алып беріңізші сұранчы, бір көріп қойылшы, қармап қойылшы. Poco F3 бәлкім бізге де нәсіп қылып қалар. Қандай екен мындай? Жеңіл телефон бұл? Жақсы бұл? Қармағанға? Удобный бұл? Телефон камералар қандай іштеткен? Жақсы болса керек, а? Ошо 48 мегапиксель. 48 мегапиксель. Жақсы телефон екен, қанша сом тұрады бұл? Poco F3'nin 256 гигабайт памяти 36.100 сом тұрады. 10.000 сом баштапқы төлем. Қалған 26.000 сомды 4.200 сомдан 6 айға бөліп төлейді. 6 айға бөліп төлей береді. Жақсы. Демек, Poco F3. Мен бардығының басын айтып езіп отырбайын туғандар. Мысалы, M3 қанша? Или мынау Redmi 9 қанша сом тұрады? Redmi Note 9 64 гигабайт памяти 14.400 сом. 14.400 сом. Демек, Redmi, Poco телефондары. Бұл жақта болса Samsung-тар екен, а? Бұлар Samsung-тар. Модада бұл. Модадан еш қавайды екен, а? Алдыңғы телефонда бұл. Так, бұл еме жалаң практичныйларын қойған оқшайсыздар, а? Бұл ерге. Мысалы, A51 қанша сом тұрады? A52 қанша сом тұрады? A51-дің басы 25.300 сом. Қанша гига? Бұл 128 гигабайт. 128 гигабайт. Мұнда шо рассрочкаға бере бересіздер, а? Простой Philips LG-лер де бар екен, а? Жақсы. Көрдіңіздер, A11, A01 Core дейді. Қысқасы ұшыл телефондардың бардығылы бар екен. Бұл жерге витринаға бір-бірден қойып қойған. Мұнал телефондар iPhone-дор екен. Бұлар қандай телефондар? Байке? Бұлар Дубайдан привозной келген қолданылған телефондар. Бүгінгі күні iPhone-дордың жаңалардың басы өте қымбат болып атқан үшін, елдерге жеңілірек болуш үшін мына iPhone 7-ден баштап iPhone 11-ге чейин қолданылған, бирок баалар арзан. Дубайдан текшерилген, гарантиясы менен келген телефон. Телефон қолданылған болса да жарым жылдық гарантиясы бар, кепилдиги бар. Буга чейин муну деген 2 сыйра текшергенбиз, Дубайдан да текшергенбиз. Бияктан да. Бишкектен да текшерип, анан бул жерге алып келгенбиз да. Ушу привознойлорду деле коркпой ала берсек болот экен, а? Албетте. Так, сиздерде Лидер Мобайлда өткөндө Бишкектеги магазиниңиздерди тартканда страховка боюнча кеп болгон эле. Эгер телефон бузулуп калса, же бир кокустукка учурап калса, баягы страховкасы бар деген сөз жүргөн эле. Азыр бар дейми? Бардыгы эле алган телефондорубузга страховка болобу? Туура, мына Xiaomi компаниясынын, Samsung компаниясынын телефондорунун баары камсыздандырылган. Страховка бар 6 ай. 6 айдын ичинде клиент өзүнүн күнөөсү менен бузуп ала турган болсо, эч кандай запчастька да төлөттүрбөй, ремонтка да төлөттүрбөй бекер оңдоп беребиз. Өзүңүздөр, а? Өзүбүздүн счетко бекер оңдоп беребиз. Мына страховка деген камсыздандыруу деген ушул болот. Бул болсо азыр эле айтып өттү, дагы бир жолу кайталайм. Привозной телефондор Дубайдан келет дедиңизби? Булар Дубайдан келет. Дубайдан келген телефондор. Кызылы бар, мынандай сарысы бар, розовый бар, көгү бар, башка. Мына сиреневыйлары да бар экен, мына караңыздар. Так, мыналар 12 Pro Max-тар окшойт, а? Сүрү башка да бул телефондун, сүрү. 256 гигабайт. Канча сом? 256 гигабайт. 112 миң сом. 112 миң сом турабы? Мына iPhone 12 Pro Max, а? iPhone 12 Pro Max. Эң акыркысы. Эң акыркысы, эң кымбаты. Эң акыркысы, эң кымбаты туугандар. Бул жерде бизде iPhone 11 дагы бар. Так, iPhone 11-лер канча? iPhone 11-дин баасы 60.800 сом. 60.800 сом. iPhone 11-ди ала турган кардар бизге баштапкы төлөм катары 18.000 сомду төлөйт. Калганын бөлүп коюп 7.100 сомдон айына туура келет. Төлөп турат. Так, жакшы экен. Мисалы, бушнийларды айттыңыз да. Бушнийдан кайсы бир телефонду айтып коелу? Мисалы, 11-ди айтасызбы, же башка моделин айтасызбы? Бул жакта канча сом? Эскиси. Бушний. Жаңысы, бул жакта коробкадагысы канча сом? Айырмасы канча сом болушу мүмкүн? Тиги бушний менен жаңысынын айырмасы канча сом болушу мүмкүн? iPhone 11 Pro бул жерде жаңысы да бар, булусу да бар, айырмасы 20-25 миң сом тегерегинде. Айырмасы 20-25 миң сом тегерегинде. Бир простой телефондун суммасынын тегерегинде айланып калат экен да? Жакшы, кайсы телефон болду ушул? iPhone 11 Pro. 11 Pro. Азыркы эле бушний бул, а? Привозной. Жакшы. Бул жакта дагы бүт тизилиптир. Мына Лидер Mobile Watch деген Instagram страничка иштейт да? Бул Instagram баракчабыз иштейт. Ушуга катталып жаңы телефондор тууралуу, жаңы маалыматтар тууралуу көрүп билип турсак болот экен да. Бул жерден катталып, көрүп, билип, андан сырткары бизде ушундай розыгрыштар болуп турат, ошолорго катышса болот. Жана жазып суроолор боло турган болсо, ошо суроолор
ошол жерден операторлордон жооп ала турган болсо болот. Ар күнү иштейсиздерби? Же дем алыш күнү барбы? Дем алыш күнү воскресенье, жекшемби күнү дем алыш. Дем алыш болот. Жабык болот магазин. Албетте бул жерде мисалы Samsung'тардын бардык модельдери тизилген эмес. Бул жерде бизде булардан кымбаттагы модельдер бар, бардык модельдер бар. Бардыгы. Эгер бизде жок болуп кала турган болсо Бишкектен заказ кылып 1-2 күндүн ичинде алып келип бере алабыз. Анткени бизде Бишкекте өтө чоң склад бар. Ошол складта бүгүнкү күнгө чейин биз оптомдагы, Макталайдагы сатабыз. Сата бересиздер. Эгер Ошко жакын магазиндер боло турган болсо, Ноокатта, Кара Сууда, башка жерлерде ушундай магазиндер боло турган болсо, биз менен келип келишим түзүп, оптом телефондорду алып турса болот. Болот. Ушул эле привозной айфондорду да оптом беребиз. Samsung, Xiaomi, iPhone баары тең оптом баада биз менен келишим түзүп алып, биз менен сатып пайда көрсө боло берет, да? Туугандар, уктуңуздарбы? Сиздер райондордо же айылдарда телефон саткан, аксессуар саткан, бул багытта дүкөн ачып иштей турган болсоңуздар, бирден экиден же 10-15тен телефон алып, оптом баада ушул жерден арзаныраак алып, апарып үстүнө коюп иштесеңиздер да болот экен, да? Кыскасы оптом алса болот. Сиздерден, оптом алса болот. Жакшы. Эртең менен канчада ачыласыздар, кечинде канчада жабыласыздар? Эртең менен саат 10дон баштап кечки 7ге чейин иштейбиз. Эгер ким рассрочка алам дей турган болсо, эң жакшысы 5ке чейин келип каттоодон өтүшү керек. 5ке чейин каттоодон өтүшү керек. Анткени кечинде кээ бир учурларда очередь болуп калып атат. Очередь болуп калып атат. Түшүнүктүү. Бул жер негизи магазиндин ичи деле кенен экен. Келип ушул жерде очередь алып, секин сүйлөшүп, телефондорду тандап, бааларын карап, келишимди түзүп, анан алып кетсе болот. Бир адамга оформление кылуу, телефон тандоого, алып кетүүгө канча убакыт кетет? 30 мүнөттөн 1 саатка чейин. 30 мүнөттөн 1 саатка чейин рассрочка телефон алып кетип калса болот экен да, туугандар. Келиңиздер эми. Мына сиздер үчүн өтө жакшы шанс, өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Сиздердин социалдык мүмкүнчүлүгүңүздөрдү эске алып, Лидер Mobile компаниясы 6 айлык мөөнөткө рассрочкага телефон берүү мүмкүнчүлүгүн жаратып койду. Көрүшкөнчө амандыкта учурашалы. Биз кайтабыз. Сизге ыраазычылык билдирем. Мен Сизге дагы. Суроолорума толук эле жооп бердиңиз окшойт. Башка гап сөзүңүз жок беле? Шеф? Башка сөздөр Оштогу биздин кардарларга кайрылмакмын. Келип бизден телефонду арзан баада, эң жеңил шарт менен, паспорт менен келип камсыздандырылган телефондорду алып кетсе болот. Шарият жол менен алып кетсе болот. Камсыздандыруу дегенде ал эми канча жыл камсыздандырып турасыздар? 6 ай. 6 айга чейин. Эгер 6 айга чейин бир нерсе болуп бузулуп калса, колдон түшүп кетсе, экран сынып калса, иштебей калса, кыскасы оңдоп бересиздер, Оңдоп беребиз. Гарантия. Сууга түшсө дагы. Сууга түшсө дагы. Бул клиенттин биздин кардардын кандай гана күнөөсү менен бузулбасын. Оңдоп бере бересиздер. Оңдоп бере беребиз. Жакшы экен анда. Ишиңизге ийгилик. Мен кайттым. Көп жашаңыз. Амандыкта учурашалы. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Кимге телефон керек болсо, Лидер Mobile'га баш багыңыздар. Бишкекте да бар. Бишкекте Сумдун батыш тарабында, Фонтан жагында туугандар. Ошол жерге да барып алсаңыздар болот. Ал эми Ошто болсоңуздар, Ошко мен айткан дарекке келе бересиздер. Центральный мечиттин маңдайында дантист стоматологиясы же болбосо Ноорус соода борборунун 2-кабатында. Тетиги маңдайдагы авиакассалардын берки бетинде жайгашкан. Амандыкта көрүшөлү туугандар.